Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен ассалам алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу насихаттын угармандары. Эфирде Мугалим сааты программасы. Сиздер менен биз ушул Кудай буйрса бүгүн сурамжылоо кылдык буга чейин. Кайсыл темаларды сөз кылсак деп, ушул агайды чакыргыла деген сунуштар көп болду. Ошол тарых илимдеринин доктору, профессор Осмонов Өскөн Жусупбекович агайыбыз. Кош келдиңиз агай. Рахмат. Сыйлыгыңыз куттуу болсун. Жакында эле мынакей сыйлык алдыңыз, сыйлык сиздики, сыймык ушул кыргыз элдики. Бүгүн сиздер менен биз Кудай буйрса чогуу ушул тарых илиминин күнгөй тескейи жөнүндө сөз кылабыз. Мынакей суроо сунуштар болсо Facebook'тан да берсеңиздер болот, биз эфирде иштеп атабыз. Агай, сөз баштан болсун. Эл журтуңуз менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сиздерге да чоң рахмат. Ушул тарыхтын маселелери боюнча атайы сөз кылалы деп чакырганыңарга мен мүмкүн болушунча айтып берейин. Рахмат. Мынакей, урматтуу телекөрүүчүлөр, менин колумда ушул агайдын эмгектери турат. Мен ушул агайдын ушул иш бөлмөсүнө барып дагы китептер менен таанышып, кол тамгасын айрым китептерге алып кеткенбиз. Ушул биздин университетке дагы агай бир-эки китебин берген. Ушул анан мынакей колумда чоң казына турат. Кудай бизге Кыргызстанга берген болгондо да тарых. Эми тарыхын билбес эл болбойт дейт. Агай, ушул бүгүнкү темабызды бир ачып бериңиз эми. Рахмат. Бул азыркы мезгилде ЮНЕСКОнун рейтинг таблицасы боюнча 2,5 миңден ашык илимдин тармактары бар экен. Улам жыл сайын жаңы тармактар дагы кошулуп аткан учур экен. Ошол рейтингин чыгарганда бул илимдердин ичинде алдыңкы орунда кайсы илимдер турат дегенде, биринчи орунда тил илими турат экен, экинчи орунда тарых илими турат экен. Анткени өткөндөгүсүн билбеген эл келечекке жол таппайт деген улуу сөз бар. Ошондуктан ар бир адам, этнос, улут болобу өзүнүн тарыхын билүүгө милдеттүү. Мына ушул багытта эгемендүүлүктүн жылдарында биздин республикабызда дагы жакшы иштер жүрүп атат. Эгемендүүлүк күнүнө арналган салтанатта биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич бул азыркы мезгилде адамдарды, өзгөчө жаштарды патриоттуулукка, ата мекенди сүйүүгө тарбиялоо аба менен суудай керек болуп турат. Улуттук идеологияны калыптандырып, аны өнүктүрүү, улуттук нарыкты, сакталып келген улуттук нарыкты мындан ары өнүктүрүү маселеси өтө курч коюлуп аткан мезгил. Эгемендүүлүктүн жылдарында тарыхты окутууга, өзгөчө ата мекен тарыхын окутууга жакшы көңүл бурулду деп айтсак болот. Буга чейинки ушу эл аралык алкакта белгиленген мына Ош шаарынын 3000 жылдыгын белгилөө, Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилөө, анан Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын белгилөө, бул ушул Атай Бириккен Улуттар Уюмунун чечими менен эл аралык алкакта белгиленген. Мына ушул маарекелерде дүйнө эли Кыргыз эли жөнүндө, Кыргыз тарыхы жөнүндө маалымат алган. Азыркы мезгилде дүйнөнүн эли бул Кыргыз эли Борбордук Азиядагы эң байыркы элдердин бири экендигин баары тең таанып билип калды. Эгерде буга чейин биздин тарыхыбыз, мамлекеттүүлүгүбүздүн тарыхы 2200 жыл болду деп келсек, мына жакында Кытайдан табылган тарихи булактарда Кыргызстандын тарыхы биздин заманга чейинки 10 кылымдан башталары. Демек дагы 7 кылымга ары чоюлуп аткандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Окумуштуулар азыркы мезгилде ошол маалыматтарды тактоонун үстүндө иштеп жатат. Мындайынан алганда Кыргыз элинин тарыхы 3000 жылдык элибиздин тарыхы бар деп айтсак болот. Мына эми ошону элди тарбиялоодо, элдин аң сезимин көтөрүүдө, ата мекенди сүйүүгө тарбиялоодо кандайча пайдаланыш керек? Ар бир мамлекет мына
биздин маалыматтар боюнча дүйнө жүзүндө 7000ден ашуун этнос кыргызга окшогон. Өзүнүн тили бар, өзүнүн маданияты бар, өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар элдер жашайт экен. Ал эми мамлекеттер болгону 200-тün тегерегинде. Ар бир этноско мамлекет күтүү бактысы берилген эмес. Анын ичинде көп сандуу элдер да бар. Саны боюнча 40 миллиондон ашып кеткен этностор бар, бирок алардын өзүнүн мамлекети жок. Ал эми мындай алганда этникалык кыргыздардын саны 4 миллиондун эле тегерегинде. Ошол биздин мамлекетибиз бар. Бул кандайча болду дегенде, жанагы байыртадан бери көптөгөн тарыхта этностор аттар аталып келген. Ошо тарыхый өнүгүүнүн жолунда алардын көпчүлүгү жок болуп кеткен. Ал эми кыргыз эли аз сандуу болсо дагы байыртадан бери ушу өнүгүп келди, өсүп келип, мына ушул деңгээлге жетип, азыр эгемендүү мамлекеттүүлүккө ээ болуп отурган кези. Мына ушуреки узак жолдо кыргыз эли кандай өнүгүп келген, кандай кыйынчылыктар болгон, кандай жетишкендиктер болгон дегенди окутуу бул чоң маселе. Ооба. Ушуга көңүл буруп Кыргыз Республикасынын өкмөтү дагы адегенде ушул кыргыз тарыхын окутууга окуу жайларында өзгөчө көңүл бурган. Өзүңүздөргө белгилүү мурда Советтер Союзунун тарыхы, СССРдын тарыхы деген сабак мектептерде окутулчу. Ал эми жогорку окуу жайларында КПССтин тарыхы деген окутулчу. Ошо эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында ушул предметтерди кыргыз тарыхына которуу жөнүндө маселе каралып, анан ушул багытта иш жүргүзүлө баштаган. Бул багытта өкмөтүбүз дагы бир топ иштерди аткарды. Билим министрлиги да бир топ аракеттерди жасады. Каражаттын жетишпегендигине карабастан, ар кандай гранттардын, инвестициялардын эсебинен ушул мектеп окуучуларын, жогорку окуу жайдын окуучуларын ушу тарых предмети боюнча окуу куралдары менен камсыз кылууга көңүл бурулду. Албетте дегенде эмнени окутабыз деген маселе болду. Айрым бир мектептерде ошондо конференциялар өткөрүлүп, СССРдин тарыхын 5-класстан баштап 10-класска, 11-класска чейин окуп келген. Анан эми кыргыз элинин тарыхы Октябрь революциясынан бери эле башталып атса, эмнени окутасыңар? 5-класста эмнени окутасыңар? 6-класста эмнени окутасыңар? 7-де, 8-де, анан 9-10, 11-класстарда эмнени окута турган тарыхыңар бар дегенде сөздөр болду да. Ошондо намыстанып бир топ окумуштуу педагогдор адегенде эмнени окутуу жөнүндө концепцияны иштеп чыгып, андан кийин ошонун негизинде мамлекеттик стандартты түзүп, ал стандарт министрликте талкууланып, бекитилгенден кийин ошо стандарттын негизинде программалар түзүлгөн. Программалар боюнча ошол эмнени окутабыз? Ошол жана класстар боюнча 5-класста эмнени окутасың, андан кийинки класстарда эмнени окутасың деген маселе каралган. Ошол программа бекитилгенден кийин кыргыз өкмөтү окуу китептерин жазуу боюнча конкурс жарыялаган. А конкурска ошол каражат жагы Азия банкы тарабынан бөлүнгөн болчу. Анан ошол бир топ окумуштуулар, педагогдор ошол программа боюнча окуу китептерин жазууга киришкенбиз. Мурда тажрыйба болбогондуктан бул ишти жазуу өтө кыйын экен. Кыйын. Анткени Кыргызстандын тарыхы мурун окутулбагандыктан негизинен ушул бир 7-8 жыл бою мугалимдер, өзгөчө мектептин мугалимдери, жогорку окуу жайлардын мугалимдери буга чейин кыргыз тарыхы боюнча жарыяланган анча-мынча эмгектерди, анан көбүнчө макалаларды пайдаланып эптеп сабак өтүп турган. Анан ушул 2000-жылы гана ушул биринчи оригиналдуу которулбаган бөлөк тилден Кыргыздын тарыхын байыркы доордон азыркы мезгилге чейинки
тарыхын чагылдырган оригиналдуу окуу китептери чыга баштады. Мына бул жерде эң алгачкы чыккан китептерден мына 5-класс үчүн чыккан китеп Кыргызстан тарыхы боюнча аңгемелер деп аталат. Анан байыркы дүйнөнүн тарыхы, бизде Кыргызстандын тарыхы менен катар эле бая дүйнөнүн тарыхы да окутулат. Ошондуктан параллельно 5-класс үчүн мына Кыргызстан тарыхы боюнча аңгемелер жазылса, андан кийин дүйнө тарыхы боюнча байыркы дүйнөнүн тарыхы деген китеп жазылган. Анан ошондон орто кылымдардын тарыхы деген китеп жазылды дүйнө тарыхы боюнча. Анан Кыргызстандын тарыхы боюнча алгачкы китептер пайда боло баштады. Анан мугалимдер үчүн бул жакшы көрсөткүч болду. Буга мамлекет жакшы каражат бөлүп берип турду. Анткени бир китепти, мисалы 5-класстын китебин авторлор жазып даярдагандан кийин аны орто эсеп менен биздин мектептерде, Кыргызстандын мектептеринде 70 миңден ашык окуучу окуйт экен ар бир класста. Орто эсеп менен да. Орто эсеп менен. Ошондо 70 миңден чыгарыш керек китепти ар бир окуучуга колуна жетиш үчүн. Андан тышкары биздин Кыргызстанда мектептер 4 тилде окутулат сабактар. Негизинен басымдуу көпчүлүгү 70% бул кыргыз тилиндеги мектептер, ал эми андан кийинки орунда орус тилиндеги мектептер, анан Кыргызстандын түштүгүндө бир катар өзбек тилиндеги мектептер бар. Буларды өзбек тилинде, анан тиги азыркы Баткен областында тажик тилинде окуганда мектептер бар. Ошондуктан ушул мектептерди окуу китептери менен камсыз кылыш үчүн бир эле предмет боюнча бир эле класс үчүн 100 миңге жакын китепти чыгарыш керек. Бул өтө чоң сумма. Ооба. Өтө чоң сумма. Мына ушул жагында мына мамлекет тарабынан, министрлик тарабынан бир топ көңүл бурулуп, анан жакшы натыйжаларды берип, алгачкы оригиналдуу окуу китептери 5-класстан баштап 11-класска чейин жазылды. Анан мектептерге мына ушул күнгө чейин, бүгүнкү күнгө чейин дагы ошол окуу китептери жетишсиз. Мына министрибиз өзү айтып атат, баардык предметтер боюнча 70% гана камсыз болгон деп. Ал эми 30% окуучуларыбызга али күнгө чейин окуу китептери жетпей аткандыгы бул абдан өкүнүчтүү болуп атат. Анан биринчи жолу жазылган окуу китептери албетте бул кемчиликтери болгон. Анан кийинки басылыштарында ушул эле китептер мына 5-класс үчүн деп атпайбы? Ооба. 5-класс үчүн мына кайрадан бул мамлекеттик стандарт 5 жылда бир толукталып турат. Алымча кошумча болуп турат. Ошого жараша ошол 5 жылда бир эгерде мамлекет үлгүрө турган болсо каражат жагынан анда ошо кайрадан чыгат. Мына 5-класс, 6-класс кайрадан басылып чыгып атат. Азыркы мезгилде 7-чи, 8-чи, 9-чу класстардыкы кайрадан жаңы мамлекеттик стандарт боюнча жана бул өзгөрүп кеткендик эмес. Негизи кала берет, бирок толуктоолор менен, алымчалар менен кайра толукталып, кайра басылып чыгат. Мына мамлекет буга колунан келишинче аракет жасап атат. Ал эми жогорку окуу жайлар үчүн Кыргызстандын тарыхы дагы атайын программа боюнча окутулат. Анын студенттердин жоопкерчилигин жогорулатыш үчүн мамлекеттик экзамен киргизилген 2004-жылдан баштап. Анан бирок ушу мамлекеттик эмеде мамлекеттин каражаты жогорку окуу жайлары үчүн тарых боюнча окуу китептерин чыгарууга эч кандай каражат бөлүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Жогорку окуу жайлар үчүн окуу китептери бул патриот педагогдор гана жазып даярдашат. Анан демөөрчүлөрдүн жардамы менен ушул окуу китептери чыгат. Окуу китептерин чыгарууда дагы бул бир нече экспертизадан өтөт ар бир окуу китеби. Авторлорун көрсөтпөй туруп, шифр коюп туруп, анан кийин эксперттерди дайындап, алардын эксперттердин ичинде окумуштуулар болот, мектептин мугалимдери болот, тажрыйбалуу педагогдор болот, ошолорго таратып берет. Акчасын төлөп, ушуну жакшылап, бул түшкөн окуу китептеринин ичинен тандап бергиле деп. Алар тандашат. Андан кийин мондай бир апробация үчүн дагы алдын ала китептерди чыгарат.
Аны мектептерге ушул мерчемдүү региондор боюнча мектептерге таратып берет. Аны ал жактан мугалимдер өздөрүнүн сунуш пикирлерин айтып, анан кийин ошондон кийин гана бул жерде окуу китептерин жазуу мен такай айтып келем, монография жазууга караганда өтө татаал болот. Ооба. Анткени монография бир темага, бир проблемага арналган, окумуштуу ошол проблема боюнча болгон мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, ошол монографиясын жазып чыгарат. Ал эми окуу китептерин жазыш үчүн бул энциклопедиялык билим керек адамга. Бул бир жагынан. Экинчиден, ошол окуу китептерин жазууда балдардын, мектепте окуган балдардын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алуу керек. Мисалы 5-класска окуу китебин жазуу менен 10-11 класска окуу китебин жазуунун ортосунда чоң айырма бар. 5-класс менен 6-класс үчүн жанагы 12-13 жаштагы балдардын түшүнө тургандай деңгээлде жөнөкөй тилде жазуу бул татаалыраак болот. Ал эми улам жогорулаган сайын жогорку класстар үчүн, анан студенттер үчүн окуу китебин жазуу бул жеңилирээк турат авторлор үчүн. Анан азыркы мезгилде Кыргызстанда мектептер үчүн дагы, жогорку окуу жайлар үчүн дагы окуу китептери программага ылайык жетиштүү деңгээлде жазылып калды десек болот. Жакшы агай, анан дагы ушул бир маселе бар, мынакей. Бул жерде дагы турат эмгегиңиз, мынакей Манап бий, Тагай бий жөнүндө, Көкүм бий жөнүндө ошол чоң эмгектериңиз бар. Ушуларга токтолуп берсеңиз. Советтик тарыхнамада мындай концепция бар болчу. Адам коомунун өнүгүшү үчүн биринчи орунда эл массасы турат. Биринчи орунда. Экинчи орунда коомдун өнүгүшү үчүн чоң рол ойногон бул таптар деген. Анткени марксистик лениндик окуу боюнча ар бир коомду тапка бөлчүбүз белет. Ооба. Тапка бөлүп, ошол таптар турат деген. Үчүнчү орунда коомдун өнүгүшү үчүн чоң рол ойногон бул партиялар деген. Партия. Анан төртүнчү орунда гана жеке адамдын ролу бар деп төртүнчү орунга коюп койгонда, а чындап тарыхтын өнүгүшүн, закон ченемдүүлүгүн карап келгенде жеке адамдардын ролу абдан чоң болот экен. Масса деген, эгерде жеке адамдын пассионардуулугу өтө жогору болсо, ал массаны артынан ээрчитип кете алат. Мына ушуга байланыштуу биздин концепцияда тарыхты жазууда жеке адамдардын ролун биринчи орунга коюп көрсөтүү маселеси коюлган. Ушуга байланыштуу Кыргызстан тарыхында мына кыргыз эли байыркы эл, 3000 жылдан бери жашап келген эл деп айтып атабыз. Мына ошолордун жашап келишине кандай шарттар болгон, кимдер кандай рол ойногон деген маселени биринчи орунга коюп, анан мурдакы тилекке каршы байыркы доордогу инсандардын аттары бизге белгисиз болуп калды. Орто кылымдарда мына Энисейдеги кыргыздар гана 5-кылымдан баштап аты чыга баштап, 6-кылымда мамлекет түзүүгө жеткен экен. Ал эми 7-кылымдын аягында Барсбек Каган болуп турган мезгилде Борбордук Азияга үстөмдүк кылууга аракет кылган экен. 710-711 жылы ошол мезгилде Борбордук Азияны бийлеп турган 2-чи Түрк Кагандыгы деген болгон. Мына ошо менен тирешүү башталган. Анан бул 2-чи Түрк Кагандыгы өтө күчтүү кагандык болгондуктан Энисей кыргыздарынын башчысы Барсбек бөлөк мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүп, анан бул 2-чи Түрк Кагандыгын талкалоону максат кылып койгон да. Анан кийин бирок тилекке каршы 710-711 жылдын башындагы салгылашта кыргыздардын Барсбек жетектеген кыргыздардын мамлекети талкаланып жоюлуп калган. Бирок кийинчерээк кыргыз мамлекети өнүгүп 9-кылымдын ортосунда империя түзгөнгө жетишкендиги тарыхта жакшы жазылган. Мына ошол тарыхтагы инсандардан мына бизге аты белгилүүсү Барсбек. Барсбек Кагандан мурун дагы кыргыз элинин бир 3-4
башчысы жөнүндө Кытай булактарында сакталып калган. Алар Булар биринчisi бул Ами бей, Хеси бей, Асүтсе бей деп кытайча жазылган экен да, ушундай экен. Мына ушул адамдардын аты сакталып калган. Андан кийинки мына 9-кылымга келгенде тилекке каршы Боореке Кагандын аты сакталган эмес экен. Анткени ал мезгилде мамлекет башчыларына бөлөкчө бир кошумча лакап ысымдар менен кайрылчу экен. Аны ошондо Улуу Кыргыз дөөлөтүн түзүүгө катышкан Алпсол деген кол башчынын анан элчи болгон киши экен. Мынан ушул кишинин ысымы сакталып калган. Анан Эрен Улук деген дипломаттын элчинин аты сакталып калган. Аны ошондон бери келгенде үзүл-кезил гана бир айрым маалыматтар келет. Анан 16-кылымга келгенде Тагай би жөнүндө. Тагай би мына тарыхый маалыматтарга салыштырып, муну Мухаммед Кыргыз деп айтып жазып жүрөбүз. Ушул 15-кылымда кыргыздар ушул азыркы территориясына негизинен Чордондук бөлүгө чогула баштаган экен. Анан 16-кылымдан баштап ушул мезгил кыргыздар ээлеп турган жер Кыргызстан деген аталышка ээ болгон. 16-кылымда кыргыздардын жери деген аталышка ээ болгон экен. Анан ошондо ошо Мухаммед Кыргыздын аты аталат. Андан кийинки келгенде эле бу кыргыздардын тиги калмактар менен күрөш доору башталат. 17-18-кылымдардын ортосуна чейин бул 1,5 кылымга жакын кыргыз эли, казак эли, өзбектер биригип ошол калмак кийинчерээк 1635-жылы Жуңгар хандыгы түзүлдү. Ошолордун баскынчылык саясатына каршы күрөш башталат. Мына ошол күрөштүн башында жана сиз сурап аткан Манап би жөнүндө алгачкы маалымат, Эшим хан жөнүндө маалыматтар кетет. Ошол мезгилдеги маалымат боюнча кыргыз казактын ханы Эрешим, Эсим хан бул династиялуу казактардан чыккан хандардын династиясынан чыккан Эшим. Кыргыз казак союзу түзүлүп, анан кийин ошол Кыргызстандын түштүгүн ошол мезгилде Көкүм би бийлеп турган экен. Ал киши өтө акылдуу, анан дипломат адам болгон экен. Өз мезгилинде азыркы тил менен айтканда Ташкент шаарын бийлеген мэр. Азыркы тил менен айтканда мэр болгон экен да. Мына ошолдун ишмердиги жөнүндө санжыралык анан тарыхый маалыматтар бар. Түндүк Кыргызстандын чоң бийи ошол мезгилде Манап би деген болгон. Ошол эки боюнча дагы Манап бидин ишмердиги жөнүндө дагы азыр тарыхый маалыматтар бар. Өзүңүзгө белгилүү Манап биге Токмок шаарында чоң эстелик тургузулган. Мамлекеттик деңгээлде белгиленген бул окуя. Анан ушул Эшим хан баштаган, Көкүм би баштаган, Манап би баштаган адамдар калмактардын эң алгачкы мезгилдеги жортууларынын мизин кайтарып турган. Булардын аты тарыхта сакталып калыш керек. Андан кийинки мезгилде кыргыз элин бошотууда, калмак баскынчыларынан бошотууда ушул Бердике баатырдын эрдиктери, Атеке баатырдын эрдиктери, Эр Солтонойдун эрдиктери, мында ушул доордо ушул бир топ инсандардын аттары аталып калды. Тарыхка кирди. Азыркы мезгилде жанагы инсандардын ролу биринчи орунга чыкты деп атканыбыз, ошол инсандардын өмүр баяндарын, эрдиктерин кеңири чагылдырууга атай биз аракет баштап атабыз. Мына Бабалар баяны деген тарыхый очерктердин жыйындысын чыгара баштадык. Мына бул биринчи брошюра негизинен Тагай би менен Манап бидин жашаган дооруна, алардын ишмердигине, баатырдыктарына арналган. Азыркы мезгилде 6-7 окумуштуу тарыхчы биригип, Көкүм би боюнча анын ишмердиги, эрдиктери жашаган доору жөнүндө дагы ушундай эме даярдалды.
басмага даярдалды. Эми жакын арада муну Көкүн бийге арналган брошюраны дагы чыгаруунун алдында турабыз. Бул жерде Кыргызстан тарыхы деген атайы студенттер үчүн, мектеп окуучулар үчүн чыккан 100 суроого жооп деген орус кыргыз тилдеринде чыккан китеп. Мына ушул бул 3 бөлүмдөн турат. 3-чү бөлүмү жалаң тарыхый инсандардын ишмердиктерине арналган. Кыскача жакшы берген ага, кыска нуска сонун берилген. Берилген мынакей. Ар бир инсандын словесный портрет деп коет. Ол жолду сүрөтү тартылып, ага алардын ишмердиктери ушундай жазылган. Бул справочниктагы эң кеңири пайдаланылып келүүдө. Мына бул жерде бул 21 жолу кайра басылып чыккан китеп. 21 жолу. Ушуларды мисалы ошол баягы үн берип электрондук жанагындай фильмдерди тартса болобу агай? Албетте болот. Мамлекет киришип, колго алып, тарыхты жайылтууга салым болот да. Албетте чоң салым болмок. Баары келип эле тиги каражатка такалат экен да. Ошол мына инсандардын ролу азыркы мезгилде мына Кыргызды кыргыз кылып сактап келген, элибизди сактап келген, жерибизди сактап келген тарыхый инсандардын 300ге жакынынын аттары аталып, алардын кыскача өмүр баяндары о китептерге кирип калды. Анан эл ичи деген бул өзү жөнүндө жаткан эле чоң архив да. Азыркы мезгилде ушундай иштердин жүрүп аткандыгын көргөн тиги өзүбүздүн инсандардын арасынан дагы санжыраны тарыхты билгендер бизге келип анан кийин могерекиндей киши жашап өткөн, момундай эрдиктерди жасаган, бул да тарыхка кириши керек эле деген маселелер менен көбүрөөк кайрылып атат. Мына бизде тарыхчылардын ассоциациясы бар. Негизинен ушул инсандардын ишмердигин изилдөөгө багытында иш жүргүзүп атабыз. Анан жанагы кыргыз элине эмгек сиңирген адамдардын улам жаңысы такыр аталбай калган, аталбай калган, эрдиги эскерилбей калган адамдардын эмгектерин жарыкка чыгаруу биздин негизги милдеттерден болуп турат азыр. Жакшы агай. Анан мынакей колумда эмгектериңиз турбайбы агай? Эми билгендер үчүн сиз чоң кыргыз эли үчүн чоң бир тарых казынасыз. Анан дагы алдыдагы пландарыңыз аябай көп. Ошол буга чейин дагы сиз менен ошол иш бөлмөңүздө маектешкенде көп ошол пландарыңыз жөнүндө айттыңыз эле. Келечекте дагы кандай эмгектериңизди күтсөк болот? Негизинен биздин азыркы мезгилдеги максат мына окуу китептеринин айрымдары мектептер үчүн 2-3 жыл басылып чыкты. Ошолорду мезгилдин талабына ылайык улам толуктап, өркүндөтүп, жаңылап туруу негизги максат. Андан кийинки экинчи багытыбыз ушул кыргыз элин эл кылып сактап келген улуу бабаларыбыздын тарыхын толуктап киргизүү. Мына ушул багытта жүрүп атат иштерибиз. Анан азыркы мезгилде мен тарых адистиги боюнча диссертациялык кеңешти жетектеп атам. Өтө кубанычтуу нерсе, азыркы мезгилде бөлөк бир диссертациялык кеңештерде бир жылда бир 2-ден 3-дөн ашып кетсе 4 диссертация корголуп атса, бизде ай сайын 2-ден, кээде 3-дөн диссертация корголуп атат. Өзү прогресс. Бул деген чоң прогресс. Бул өзү ошо жаштардын жаңы тарыхчылардын муунун өсүп келаткандыгы. Бардыгы тең колдон келишинче кыргыз тарыхынын актай барактарын толтурууга арналган темалардын үстүндө иштеп атышат. Мунун өзү ушул кыргыз тарыхынын келечеги жакшы, тарых илими мындан ары дагы өнүгөт, анан жаштарды элди патриоттук духта тарбиялоодо өзүнүн миссиясын аткарат деген чоң ишенич бар. Жакшы агай. Анан мынакей ошол төшүңүздө сыйлыктар турат агай. Мынакей сыйлык сиздики, сыймык биздики, элдики, ушул сыйлыктарга токтоло кетсеңиз, эми баягы эмгегиңиз да эл баалап атат, өлкө башчысы баалап атат. Мурункуларын качан алдыңыз эле? Бул эми
Albatta bul emgektin el tarafından bağlanıp duruşu, mamleket yetekçileri tarafından bağlanıp duruşu, bul emgektenip atkan için adam için çoğun stimul da. Anan uşul men mamleket tarafından jakşı ile bağlandı dep esептейм. 2003 жылы Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасын тапшырышкан. 2008 жылы Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер деген наамды тапшырды. 2019 жылы 3 даражадагы Манас орденин тапшырды. Анан өткөн ушул үстө жылы Садыр Нуркожоевич докладында менин эмгегимди бир эки абзац менен баса белгилеп, анан экинчи даражадагы Манас орденин тапшырды. Албетте бул биз үчүн чоң стимул. Мындан арыда жакшы иштегенге, эл үчүн кызмат кылууга, тарых үчүн кызмат кылууга, ата-бабалардын эмгегин баалоо үчүн кызмат кылууга бизди чоң милдеттендирет. Мен бул жагынан алганда элибиздин дарашылыгын көп угуп атам. Албетте сын пикирлер да бар. Туура айтылган сын пикирлерди эске алыш керек. Ар бир китеп чыкканда, мына бөркү жогорку окуу жайлар үчүн чыккан Кыргызстан тарыхы байыркы доордон азыркы мезгилге чейин жогорку окуу жайлар үчүн чыкты, быйыл чыкты. Бул толукталып 11-чи басылышы. Анан биринчи басылганда эле бир китепти алып туруп эле 1000 чыгабы, 5000 чыгабы бир китепти алып эле толуктоого киришесиң. Биринчи басылышынан. Анан бул эметкенден кийин эле улам кошумча, алымча, тиги бетке тиги кошумча, бул бетке бул кошумча, анан сын пикир айтылат. Сын пикирге жараша бул жердин ичинде так эмес болуп калыптыр деп муну алып салууга туура келет. Бирөөдөн кошумча келет, бул кишинин эмесин туура эмес жазып коюп турсуңар, тиги өлгөн жылы баланча жыл болчу, мынакей момундай тарыхый маалыматтар бар дейт. Аны ошентип отуруп, бул китеп жанагы бирөө ичмеке айланат момундай чоң. Андан кийин экинчи изданиясын аласың, анын толуктоо кошумчалар менен кайра чыгарасың. Ага дагы сын пикир айтылат, мактагандар болот, сын айткандар болот. Кайра сону эске алып жүрүп отуруп, анан мына 11-чи басылышына келгенде анан ойлойсуң, эми жакшы болуп калды го депчи. Анан бул китеп ошо чыкканда эле китепти өкмөт да сыйлайт экен китептичи. Мынакей окуу китеби 2004-2006 жылдары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ардак грамотасына татыктуу болгон. Китептин өзүнө да бар экен. Китеп Ардак грамота 2 жолу татыктуу болду. Анан мына 11-чисин алып иштеп атпайм да. Азыр уже кошумчалар пайда болуп калды. Кошумча алымча. Анткени эл ичинде эл ичи генч да. Сынчылар бар. Сынчылар келет. О жерде китебимди алдым, окудум, бул жерде туура эмес маалымат кетиптир. Менде момундай так маалымат бар. Ушуну оңдоп, аны туура кабыл алыш керек. Сараштырып көрүш керек, такташ керек. Анан тергип кереги жок. Илим деген ушундай. Тем более окуу китеби болуп аткандан кийин муну 1000 деген, 100 000 деген адамдар окуйт. Монографияны кызыккан киши гана окушу мүмкүн, бир теманы. Бул программада. Ал болсо бүт мунун сынчысы көп болот. Ар бир мугалим сынчы, керек болсо муну окуган ар бир студент сынчы болуп чыгат. Ошондуктан мында өтө этияттык кылыш керек. Анан баягы мен жазып койгонум тиги эмеде догма деп айтпаш керек да эч убакта. Мен жаздым, бүттү дебеш керек. Жанагы улам оңдоп, улам жакшыртып жүрүп отуруш керек. Ошону менен тарыхыбыз такталат. Буюрса. Жакшы агай, анан мынакей ушул билим, илим, тарых деп чачыңыз агарды. Анан ушул канча илимдин кандидаттарын чыгардыңыз, канча докторлор чыгардыңыз, ошого да токтолсоңуз. Эми албетте ар бир окумуштуу өзүнүн бир мектебин түзгөнгө аракет кылат экен. Мектебин. Мен негизинен ушу кезге чейин эле эмеде иштеймин. Кыргыз улуттук агрардык университетинде иштеймин. 1977 жылы ошол жерге мугалим болуп баргам. Анда научный коммунизм, илимий коммунизм деген сабак болчу. Анан ошол эки менен иштеп, бир ошол жакта иштеп калдым негизинен. Анан акырындык менен анан окуучулар пайда боло баштады. Азыркы мезгилде 25 илимдин кандидаты даярдалды, 4 илимдин доктору даярдалды.
азыркы мезгилде дагы ошол диссертациянын үстүндө иштеп аткан окуучуларыбыз бар. Жакшы агай, ошол сизге анан шакирт болом деген окуучулар көп экен. Ошол агайды илимий жетекчи кылам деп анан убактыңыз кантип жетет агай? Убакыт жетет. Эми бул окуучулардын ичинде дагы өтө жөндөмдүүлөр болот. Чындап келгенде ошол ишти камчы салдырбай эле өзү жазып алып кеткендер болот. Анан кээде кээ бир окуучуларды алып аласың дагы, анан кийин кабыл алып алгандан кийин ал өзүңдүн балаңдай же өзүңдүн кызыңдай болуп калат. Анан ошолордун керек болсо ар бир сүйлөмүн оңдогон учурлар туура келет да. Ар кандай деңгээлдеги окуучулар бар. Жакшы агай, анан ошол баягы биз дагы сыймыктар менен көргөн сиздин ошол тарыхка кошкон салымыңыз, кыргызга кошкон салымыңыз баягы орус кыргыз тилинде жасап кеткенсиз да. Сону жасап, анан бизде эфирлерден бербедикпи? Бөлүшүп атабыз, башка кылып атабыз. Анан ошол эми билесиз, баягы тартуу өзүнчө түшүк. Анан ошолордун баардыгы мектептерде, жогорку окуу жайларда колдонулуп атат. Ошол тартканга канча убакыт кетти бу эмгектериңизге, видеого? Видео жөнүндө видео сабактарыңызга. Бул эми жакшы эле болду. Богореки китептер негизинен 4 тилде чыкты. 5-инчиси англис тилинде. Анткени Кыргызстанда азыркы мезгилде сабактарды жалаң гана англис тилинде окуткан мектептер пайда болду. Анан англис тилинде адистерди даярдаган кадрлар, университеттер да бар. Мына ошон үчүн биз жана Чолпон Турдалиева АУЦА деп коебуз го, Американский университет, Центральной Азии. Ошол жерде профессор болуп иштейт. Ошол идея көтөрүп калды. Агай, мен могуреки китепти англис тилинде котороюн жогорку окуу жайлар үчүн. Анан мен ишенбей эле мейлиң аракет кыл деди. Анан мен которуп атам. Өзүмдүн ойлорумду, идеяларымды кошсом болобу? Албетте кошсом болот. Соавтор болосуң анда. Деп анан кийин англис тилинде чыгардык. Ушундай көрөм 600 бет. Анан англис тилинде чыккан. Ал азыркы мезгилде аябай чоң талап менен пайдаланылып атат. Англис тилинде. Анан кийин мектептер пайдаланып чыгып калды бизге. 6-класстан баштап 11-класска чейин окутуп атабыз. Бизге англис тилинде ошол мектептер үчүн даярдап бербейсиңерби депчи. Анан өткөн жылы даярдап бердик. Ошону өздөрү чыгарып алып, англис тилинде окутуп атышат. Сонун агай, бул эми чоң эмгек да. Мынакей ушул биз сиздин ушул дагы бир артыкчылыгыңыз ушул баягы жаштан баштап, ошол 5 жаштан баштап 70-100 жаштагылар чейин окуса болот да бул китептерди. Анан сүрөттөрү да жакшы берилген да. Баягы сүрөттөрдү негизи каяктан табасыздар? Сүрөттөрдүн баары бул жагында мына раматылык болуп кетти, Рыспек Исаков деген. Бул ошо баягы Союз мезгилинде Киевде словесный портрет даярдаган полиграфтык бир институт бар экен. Ошондон словесный портретти кантип даярдаш керек деген окууну окуп келген экен да. Анан ошондо ошол муундарынан, урпактарынан 4-5 сүрөтүн алып келсиле, анан ошол кишинин эмесин тартууга болот экен. Словесный портрет деп коет экен. Анан ошондой бир 200 кишинин тарыхый инсандын сүрөтүн тартып берди ошол жигит. Анан мунун эмгеги чоң. Онча эмгектерди деп атпайсызбы? Ооба. Мунун баарын тең эле мен өзүм жазып салдым дегенден алысмын. Айрымдары мына өзүм жазган китептер бар. Анан булардын теңине жакында мен авторлош, калемдеш, кесиптештерим бар. Ооба. Мына биринчи орунда мен мектептин мугалими Айгүл Мырзахматованы айтам. Бул идеяны көтөргөн дагы ошол киши, ушу окуу китептерин жазалы конкурс жарыяланыптыр деп. Анткени биз тарых факультетинде чоң окуганбыз. Анан ал жакта мектептин директору кыйын методист. Анан ошонун идеясы менен бул 5-класстын китебин жазууга киришип калганбыз да. Анын эмгеги чоң. Андан кийин мына энциклопедия, кыргыз энциклопедиясынын башкы редакциясында бөлүм башчы болуп иштеп жүрдү Керимова шайыр. Мунун мен авторлош болуп жүрдү мени менен. Кыяс Молдокасымов менен 5-класстын эмгегин
чогуу жаштык Гүлнара Жыргалбекова деген Арабаев университетинде доцент болуп иштейт. Муну менен кошо эмгектерди жаштык. Анан ошол авторлошторумдун эмгектери. Мына мектепке окуу китептерин жазууда ушул мектептин мугалимдери менен иштегенге аракет кылабыз. Өзгөчө. Өзгөчө. Анткени алар методисттер, балдардын психологиясын тиги муну менен жакшы иштешет. Анан мына тарыхтын жакын предмети бул адам жана коом деген предмет. Мына ошол Керимова, Осмонов, Жыргалбекова ушул адам жана коом деген китепти да жаздык 5-6 класстар үчүн. Бу да тарыхка жакын адамдын коомдо кандай жашашы керек деген багыттагы ошол боюнча эме берет да. Жакшы гана бул китептин эмеси чыгат да 100 суроого 100 жооп депчи. Ушул идея кимден чыккан? Бул ушул эмеден чыгып калды. Мына 2004-жылы эме чыкпадыбы? Мектептерде жана жогорку окуу жайларында мамлекеттик экзамен киргизилип, анан кийин ошол милдеттүү түрдө экзамен тапшырасыңар деп калды. Мына ошол мезгилде студенттерге жазылган бул китепти эметкенде агай бул 600 бет экен, 650 бет экен. Анан кийин экзаменге даярданганга окуу куралын даярдап берсеңиз жакшы болот эле деген идея айтылып калды студенттер тарабынан. Анан ошондон кийин ойго келип калды ушул суроону мындай кылгыла түзүшкүлө да 1 билетке 3төн суроо. 30 билет түзөсүңөр деди да. Ошондо 90 суроо болуп атпайбы? Ооба. Өз экзаменин 90 суроосу. Ошол 90 суроосунун биринчи суроосу биринчи бөлүктөн байыркы доордон 19-жылдын ортосуна чейин. Экинчи бөлүк Кыргызстандын Россияга кошулган мезгилинен тиги эгемендүүлүккө чейин. Үчүнчү суроо деп анан кийин экинчи менен үчүнчүнү эгемендүүлүктү коштук. Анан үчүнчү тарыхый инсандардын ролу дегенди үчүнчү суроо кылып коштук да. Тарыхый инсандардын ролу. Анан эки суроо, биринчи, экинчи суроосу тияктан основной предметтен болот. Анан тарыхый инсандар дегенди өзүнчө кошкон. Мисалы Манапби үчүнчү суроо, Бөкүмби, же болбосо Турдакул Усубалиев, Абсамат Масалиев, Исхак Разаков деп мисалы ушундай суроолор келет. Анан балдар жана бу жакта окуган балдар анан бияктан шартылатып айтып беришет да, окуп алган балдар. Анан ошондон чыгып эметти эле. Анан ошондо муну кайра талап күчтүү болуп, улам келип жана спонсорлордун жардамы менен 1000-2000ден чыгарабыз. Анан кийин жетпей калып эле кайра спрос пайда болот. Ошентип отуруп 21 жолу кайра басып чыкпадыкпы? Баркелде. 21 жолу. Анан мына бу эмди жыл жаңырса эле мына улуу жеңишке Кыргызстан Советтер Союзунун фашисттик Германияны жеңгендигинин 80 жылдыгы болот. Майрам. Ошого карата деп мына окуучуларга Кыргызстан улуу ата мекендик согуш жылдарында деген атай окуу куралын даярдап койдук. Эми бул тарыхы. Бул эмеге кылгондо бул жерде жаңы сымдар да бар, жаңы сымдар. Мурун белгилүү баатырлар менен катар элдик көрсөткөн жаңы сымдар да кирди. Кимдер киргизсиз? Мисалы, Ормокоев Касым деген. Бул Кыргызстандан чыккан эң алгачкы летчик, анан кийин инструктор экен да. Согуштун алдында. Жанагы Исмаилбек Таранчиев да ушундан окуган экен. Талгат Бегелдинов да ушундан окуган экен. Бул өзү Москвадан окуп келген киши экен. Анан кийин үйлөнгөнүнө 1 ай болгондо согушка кетиптир. Сталинградты коргоп жүрүп, өзү мына согушта душмандын 7 учагын атып түшүргөн экен. Анан өзү да акырында кийин буга да ок тийип өлгөн экен. 2-даражадагы ата мекендик согуш ордени менен сыйланган экен. 42-жылы 21-августта курман болгон экен. Мына Орто Сай айылында
бир эле Касым Ормокоев деген көчө бар. Анан элдер сурап жүрчү, бул эмне деген киши болду экен депчи. Көрсө, ошол жанагы үйлөнгөнүнө бир эле ай болуп, бала калбаптыр дагы, тукум калбай, анан туугандары дагы көп көңүл бурбай, ысымы өчүп калган киши экен да. Анан бирөөлөр анан ушуга көңүл буруп, азыркы мезгилде мына көчөнүн аты берилип, аты чыгып атат. Мына ушул сыяктуу Күмөн Болотов деген жаңыдан кирип атат. Белоруссияны Биресчебин коргогондордун арасында болгон Кыргыз Чекаев деген болгон экен Караколдон. Ошол биринчи кирип атат. Анан муну азыр эле санда чыгарып койдук, бир 200 экземпляр. Биз ойлодук эле ар бир мектепке, мына бизде 1500ден ашык мектеп болот да, Ооба. Ошолорго кача бирден жетсе деген ой менен эметсек, каражат деле жетчүдөй эмес. Демек ушу агай китебиңизди чыгарат элек ушулар тараталы деп мындай бир Кыргызга бир салым болсун деп демөөрчүлөр жардам берсе болобу? Демөөрчүлөр албетте жардам берсе болот. Бул эле чоң сооп иштерден да агай. Ооба. Ар бир мектепке жетип калса, жанагы музейлерге жетип калса, мугалим жана тарыхчы мугалимдердин колуна жетип калса, булар дагы көркөмдөп, шөкөттөп, сонун кылып сабап өтүп берет да. Мына карасаңыз абдан мындай сыртында жакшы койгон экенсиз, өчпөй сотту коюп, мынакей сонун кылган экенсиз. Кыргызча, орусча экен, аябай сонун болуптур, эки тилде болуптур. Демек, урматтуу биздин эми Кыргыздын каймактары дейбиз, эл жакшылары дейбиз. Эгерде ошол тарых жетип калсын, келечекте биздин балдар, небере чеберлер тарыхты билип калса, Кыргызга бир салым келечекте кошсун десеңиздер, ушундай китептерге дагы демөөрчү болуп, спонсор болуп таратсак, бул да болсо Кыргызстанга, ата мекенге салган кошумча болуп калат да. Анан агай бул жакта дагы бир мынакей ошол Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы деп атпайбы, 5-класс, 5-класс мынакей эки тилде чыгарып турсуз. Анан ушул негизги эми мына сөзүңүздө да айттыңыз, баягы мугалимдер иштешем деп атпайсызбы? Алар эми жеринен методикасын ыкмасын жакшы билет. Өзгөчө дагы ушул сиз менен иштешип аткан, сизге жардам берип аткан кандай мындай баягы саамалык жараткан кандай мугалимдерди көрүп атасыз? Жаш мугалимдерден чыгып атабы, жаш тарыхчылардан? Кимдерди айтсак болот? Албетте Богереке, китеп жазыш үчүн жаш мугалимдердин тажрыйбасы жетишсиздик кылат. Жетишсиздик кылат. Алар адегенде ушул мына тарых факультеттерине да барып жүрбөйсүзбү? Ооба. Эмнегедир арасында жакшы окугандар бар. Анан айрымдары ошол факультетте окуп атып, бөлөк, адистиги бөлөк, мисалы агрардык университет деп атпайсызбы? Ооба. Ошондо окуган, тарыхка мамиле кылган сыяктуу эле ошондой жөнөкөй суроолорду билбеген дагы студенттер кездешет. Негизинен. Анан алар буяктан жакшы билим алгандары жакшы билим алып кетет, жакшы көңүл бурбагандары эптеп эле дипломду алып эле мектепке барат. Мектепке барганда балдарга сабак өтүш үчүн ага билим керек. Ошондуктан алар бул чыккан китептерди жакшы өздөшүш керек да. Балдар менен кошо алар да өзү окуп жүрүп отуруш керек. Анан бул окуу китебин жазууда жанагындай Айгүл Мырзахматовага окшогон, Айгүл Элебесова деген мына дүйнө тарыхын жазууда мага авторлош болуп жүрөт. Билим берүү академиясында иштейт. Мына ушундай тажрыйбалуу мугалимдер керек да. Тажрыйба топтогон мугалимдер гана ушул окуу китебин жазууга бизге көмөктөш болуп келатат. Негизинен мына мен жогоруда айткан авторлошторум ошол окуу китептерин жазууда бир топ тажрыйба топтоп калды. Анан айтып атпаймынбы? Улам кийинки басылышында оңолуп жүрүп отурат. Улам кийинки басылышында оңолуп жүрүп отурат. Түзөлүп анан аягында жакшы Кыргызстан тарыхы такталат деген чоң ишенич бар. Жакшы агай, мынакей жакшы нерселерди айтып өттүңүз. Бул тарых деген өтө чоң. Сиздин баягы эмгектериңизди айтуумдай бир киришүүдөй эле болуп калды агай. Биздин бир ошол 7 мүнөттөй убактыбыз калды эфириңиздин бүтөөрүнө. Анан ошол
мына биякта дагы суроолор көп келип атат, сунуштар түшүп атат, сизге ден соолук каалап атат, ишиңизде ийгилик каалап атат, сиздин окушуңуз болом деп атат. Анан эми көп маселелер бар жасай турган, сиз жасай турган, ошол сиздин командаңыз жасай турган көп маселелер бар. Келечекте ушул жана китептерди жаңыртуу боюнча же болбосо дагы мындай ар жылда чыккан китептериңиз өзгөчө экен да, сүрөттөр менен болсун, мындай жасалгалар менен болсун. Анан сиздин дизайнерлериңиз жөнүндө да айтып берсеңиз. Көрккө салып аткан, чырайы шөкөт кошуп аткан өзүңүзбү же дизайнерлер командаңыз кандай? Бул албетте бул ар бир иш коллективдүү иш да. Бизде мындай такшалып калган басмалар бар. Художниктер бар. Мисалы, мен айтпадымбы жанагы инсандардын портретін тартуу боюнча Рысбек Исаков деген атай Киевден полиграф институтун бүтүргөн экен. Өзү таланттуу художник болчу да. Аябай. Мисалы, Тайлак Баатырдын портретін тартыш керек болуп калды. Тайлак Баатыр бул сүрөт коюлганда ичинде таасирдүү болот экен да окурмандар үчүнчү. Жөн эле мындай фамилиясын жазып кеткенге караганда. Анан ушул жагынан эметкенде анан ошол айтып калды да, ушул сүрөттөрдү тарталы деп. Анан ошол сүрөттөрдү жанагындай инсандардын урпактарын издеп, анан ошолордун азыркы эле жашап аткан урпактарын фото сүрөттөрүн алып келип бериш керек экен. Анан ошондун айтымы боюнча өзү да окуп келген экен, 21 муунга чейин дейт. Ген деген ушу генетика сакталат экен адамда. 21 муунга чейин. 21 жет эмес, бизде жет ата деп коет го. 21 муунга чейин сакталып, общий черта кала берет экен. Өңү сары болушу мүмкүн экен, кара болушу мүмкүн экен. Анан эле мисалы Тайлак Баатырдын урпактарынын бирөөнүн сүрөтүн алып келип бергенде, момунтип эле ал мондай туш менен эле чийип шакшак эле вот башынын түзүлүшү мындай экен булардыкын, мурдунун түзүлүшү мындай экен, көзүнүн түзүлүшү мындай экен, ооз түзүлүшү мындай деп эле словесный эмесин тартып коет. Мына ошол кишинин эмгеги чоң. Анан азыркы мезгилде жакшы иштеп аткан Коеналиев деген сүрөтчү бар, белгилүү. Бул киши да өзүнчө басма түзүп алып туруп иштеп атат, жакшы иштеп атат. Анан кийин атайы басмалар художниктерди да жалдашат, редакторду да жалдашат, корректорду да жалдайт, баарына акы төлөнөт. Анан кийин китепти катасыз чыгарганга аракет жүрөт. Дизайнер иштейт өзүнчө. Анан обложкасын жасаганда дагы булагы талкуудан өтөт. Анан ошентип анан коллективдүү эмгектин натыйжасында анын эмгек жазат. Анан негизги ролду албетте авторлор өздөрү ойнойт. Негизги жоопкерчилик авторлордун өзүндө да. Жакшы агай, бул боюнча дагы мынакей биздин өлкө башчы Садыр Нуркожоевич менен дагы сүйлөшүп, маектешкен эмелериңиз бар. Анан мынакей убактыбыз дагы ушул бүтөрүнө бир 5 мүнөттүн ар жак бир жайга калып атат. Баягы сиз менен көп нерсе сүйлөшөйүн дедик эле агай. Баягы мындайча айтканда киришүү эле болуп калды. Бир аз маалымат бердиңиз. Эми мен ойлойм, Кудай буйрса келечекте дагы сиздер менен көп эфирлер жасайбыз. Бир тарыхтын тамчыларын аз да болсо элибизге жаштарга жетип калсак деген негизги изги тилек да. Анан ошол Кудай буйрса ушул элибизге, Кыргызга тарыхты берүүдө ар тараптан иштеп атасыз. Анан биздин көрүүчүлөр да сурап атат, ушул китептерди электрондук варианттары барбы деген да суроо өтүшүп атат. Электрондук варианттары YouTube'да бардык чыккан китептердин электрондук варианттары бар. Ал Тургай Боореки китепти История Кыргызстана, ответ на 100 вопросов, Кыргызстан тарыхы, 100 суроого жооп. YouTube'да эле дикторлор окуган эки варианты жүрөт. Кыргызча, орусча окуган. Орус тилинде чыккан китепти дагы бир диктор аябай жакшынакай, үнү да жакшы экен, приятный. Баштан аяк 660 бетти окуп чыгыптыр. Ошол YouTube'да турат. Телеграм каналда. Анан Боорекини Кыргызстан тарыхы боюнча 100 суроого жооп дегенди бир аял диктор окуптур, бир эркек чубак, фамилиясын унутуп атам.
ошол аты Чумаков фамилиясы. Ошол жигит окуп тур интернетте абдан жакшы окулган бар. Электронный варианттан чыкса болот экен, үн менен бергени бар. Андан бөлөк тиги 45 лекция бар. 20 мүнөттөн ар бири, 20 мүнөттөн. Мында чоң эмгек менен тартылган атай режиссеру бар, үн режиссеру бар. Ар бири 20 мүнөттөн, анан документалдуу хроникалар менен коштолот. Мен сиздердин эмеңерге да сунуш кылайын дедим эле, эгерде бош эфир болуп калса ошону берсеңиздер. Кыргызстандын байыркы доордон азыркы мезгилге чейинки тарыхы 45 лекция. Бул бар YouTube'да жайгаштырылган баардыгы тең. Анан азыр окуйм деген кишиге кең эле мүмкүнчүлүк бар. Керемет, Керемет. Айткандай, жандай сапарга чыкканда машина коюп алып, окуп кете берсе, жол дарбайт, анан тарыхта окуп кете бересиң, азыр ушул популяр болуп жатпайбы? Көңүл гана буруш керек да, иштеп эле. Азыр мүмкүнчүлүк кеңири болуп калбадыбы? Ооба. Биз тарых факультетинде окуп жүргөндө история Древней Руси, орустардын байыркы доордогу тарыхы деген китеп предмет бар болчу. 120 студентке Кыргызстанда 4 эле китеп бар болчу. Ошону очередке туруп окучубуз. 4 эле китеп бар болчу. Азыр керек болсо студенттин ар бир башына жеткидей бирден окуу куралы чыгып даяр болуп калды. Эң сонун. Агай, эми эфирибиз соңуна келип калды. Ошол элиңизге, журтуңузга, тарыхчыларга, жаш илим изилдөөчүлөргө бир каалоо тилегиңиз, соңку сөзүңүз болсун. Каалоо тилек эмне? Мына ушу күндөрү жакында эле мына Кара Кыргыз автоном областынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгиледик. Ооба. Бул тарыхый эң чоң окуя. Мен өткөндө да айттым, эгерде Садыр Нуркожоевич президент мындан бөлөк президент болгондо бул тарыхый окуяга ушунчалык деңгээлде көңүл бурулат беле, бурулбайт беле? Буда маселе болчу. Өткөн жылы атай жарлык кабыл алып, ушуну кеңири белгилөө жөнүндө. Анан ушуну белгилөөнүн алкагында кыргыз элинин тарыхка болгон кызыгуусу өстү десек болот. Мамлекет дегендин маани маңызын түшүнүп калды десек болот. Ошол мамлекетти куруш үчүн башын сайып койгон жанагы Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдырахманов, Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбеков өндү аталарыбыздын эмгектери дагы бир жолу даңазаланып, кандай эмгек менен кыргыз мамлекеттүүлүгү калыбына келтирилгендигин ушу элибиз жакшы түшүнүп калды. Мына ушул мамлекеттүүлүктүн баркын билишибиз керек. Мамлекеттүүлүктү түзгөн элдин, адамдардын, улуу бабаларыбыздын эмгегин сакташыбыз, баалашыбыз керек. Ошол сынган бутун канжыгага байлап коюп, ушул жерди коргоп келген аталар урпактарыбызга да ушул жерди бизге калтырып кеткен. Мына ошонун баа баркын билүүгө түшүнүш керек. Ошону түшүнүш үчүн тарыхты изилдеп, актай барактарын толтуруп, колдон келишинче. Анан ошол тарых бизге мекенди сүйүүгө, жаштарды тарбиялай турган чоң курал болуш керек. Анан тиги мекенди сүйбөсөк, анда мамлекетти жоготуп алыш ал заматта боло турган нерсе экен. Муну тарых көрсөтүп атат. Ошондуктан ата-бабаларыбыз куруп берген, сактап келген жерибизди сактайлы, ата-бабаларыбыз куруп берген мамлекетибизди сактайлы, ынтымак болсун эл ичинде. Анан илим, билим өнүгө берсин. Тарых илими мындан арда өркүндөй берсин. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен Кыргызстандын тарыхчы окумуштууларынын баарын куттуктагым келет. Анткени жакында эле мына тарых күндөрүн белгиледик. Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү деп атпайбызбы? Ооба. Мунун жыл сайын белгиленип турушу дагы ушул тарых илиминин өнүгүшүнө өбөлгө болот деген чоң ишенич бар. Элибизге тынчтык каалайм. Рахмат агай. Мамлекетибиз өнүгүп өсө берсин. Чоң рахмат агай. Биринчиден ушул ырашык пидерес алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип, ушул кыргызга, тарыхка, тарыхтын таамай ошол баягы тарыхый инсандарыбызды баса билгип айттыңыз. Сизге Кудай Таала мал жаныңызга, амалыңызга береке берсин, ден соолук болуңуз, ишиңиз ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Мугалим саат программасында ошол агайдын эмгектерине, ошол
тарыхты окутуунун абалы жана көйгөйлөрү жөнүндө сөз кылдык азын улак. Бул эми 1 сааттын ичинде ошол агай колдон келишинче ыкмаларын, көйгөй тескейлер жөнүндө айтып берди. Кудай буюрса кийинки эфирлерден амандашканга чейин тарыхыбызды билели, ушул тарыхтан сабак берген эже агайларды өзгөчө урматтап сыйлаш керек. Ким эгерде эже агайды тарых мугалимдерин өтө урматтап сыйласа, келечеги кең болот дейт. Агайга да ишин ийгиликтерди каалайбыз. Кийинки эфирден амандашканга чейин элибизде, жерибизде, дүйнө жүзүндө тынчтык болсун, кыргыз элибиз өнүп өссүн.